Арыбаңыздар, урматтуу мекендештер. Гапыр Мадаминов агайыбыздын ой өрүшү Кургазор китебинен эмне үчүн кургазорубуз тар, эмне кылуу керек деген тема тууралуу маалымат аласыздар. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Билим, маданият баалуулугу төмөн. Мектепте билим берүү сапаты, методу жаңылануусу зарыл. Мугалимдер өздөрү кургазору кеңири болуусуна кам көрүү керек. Үй-бүлөдө кургазорду өстүрүүгө маани берип, ата-эне үлгү болбой келүүдө. Ата-энелер объективдүү шартка байланыштуу турмуш, тиричилик, нан, акча табууга аракет кылууга мажбур болушууда. Бул зарылдык, туура. Бирок билим, маданият, кызыгуу, көз караш болбосо, чыныгы инсандарды тарбиялоо кыйын. Үйдө газета, журнал, адабий илимий популярдуу китеп жок. Үй-бүлө китепканасы түзүлгөн эмес. Материалдык мүмкүнчүлүгү бар ата-энелер да бул маселеге анча маани бербейт. Ошондуктан көбүнчө бай болсок да, жан дүйнөбүз жарды, адамгерчилигибиз жогорку деңгээлде болбой калат. Кургазорду өстүрүү боюнча атайын иш-чаралар үй-бүлө, мектепте системалуу жүргүзүлбөйт. Окутуп тарбияласак эле кургазор өсөт деп ойлойт элек, бирок андай болбой калууда. Кинотеатр, экскурсия, саякатка жана башкаларга маани бербейбиз, каражат ажыратпайбыз. Илим билимдүү, маданияттуу адамдар менен балдарыбызды жолуктурбайбыз. Мисалы, инсан таануу. Көңүл буруңуздар, урматтуу угармандар, бул жерде дагы эң сонун ой айтылган. Кээде жогорку билими жок, бирок кургазору кенен. Ал эми жогорку билими бар, бирок кургазору тар адамдар бар. Ошолорго маани бербейбиз. Окуучу балдарыбыздын кургазорун өстүрүүсүн уюштуруп, практикалык жардам берип, колдоп, контроль кылып, дем берип талап кылбайбыз. Кургазорду өстүрүүгө кызыктырбайбыз, үлгү көрсөтүп айтпайбыз. Дагы биздин бир чоң кемчилигибиз, урматтуу угармандар, окуучуларга, балдарыбызга илим, билим, маданият, техниканын сыйкырдуу дүйнөсү, азыркы абалы, келечеги жөнүндө айтып бербейбиз. Кургазордун кеңдиги, өзүңө зарыл, пайдалуу, абийирдүү экендигин түшүндүрө албайбыз. Ал үчүн ишти эмнеден баштоо керек, көңүл буруңуздар? Биринчи, үй-бүлө, мектепте ар бир сабак, тарбиялык саатта кургазорду өстүрүүнүн мазмуну, мааниси, жолдору жөнүндө айтуу, үлгү көрсөтүүдөн баштоо керек. Атайын сабак, кече, кургазор, КВН, диспут, жолугушуу, экскурсия, саякат жана башкаларды өткөрүү. Мектептеги окуучулардын кургазорун өстүрүү боюнча атайын иш-чаралары түзүп чыгып, аны ишке ашыруу керек, окуучу ата-энелердин жардамы менен. Ошондой эле китепканалардын мүмкүнчүлүктөрүн, техникалык каражат, интернет жана башка мүмкүнчүлүктөрүн пайдалануу. Үй-бүлөлүк китепкана түзүүгө жетишүү. Ага эжелери, ини сиңдилеринин кургазорун өстүрүү боюнча кам көрүүсү керек. Көңүл буруңуздар, урматтуу угармандар, сабакта өтүлгөндөрдү терең, бекем өздөштүрүп, өтүлгөн темалар жөнүндө атайын окуу китебинен дагы башка булактардан билим ала билүү керек. Мисалы, энциклопедия, сөздүк, газета, журналдар, интернет жана башка булактардан дагы маалыматтарды табуу. Маани бериңиздер, урматтуу угармандар, кургазор боюнча атайын дептер, блокнот түзүү. Анда төмөнкү багыттар боюнча бөлүм болуш керек. Жаратылыш, биздин дүйнө, илим, техника, маданият, искусство, турмуш, тиричилик, тарых, азыркы турмуш, келечек, укук, адабият, өндүрүш, экономика, бизнес, космос, жаныбарлар, адам, коом, дин жана башкалар жөнүндө. Булардын ар бири жөнүндө терең, системалуу, адис катары билим алуу ал кыйын, мүмкүн да эмес. А бирок алардын негизин билүү, азыркы абалы, өнүгүү деңгээли, келечеги, жаңылыктар жана башка жалпы маалыматтуу болуу бул зарыл сапат. Анда эмесе, урматтуу угармандар, окуучулар, сабагыбызды жыйынтыктап жатып,
Жогоруда айтылгандардын баардыгы баа үчүн керек деп эмес, жалпы өзүбүздүн өсүү үчүн, өзүңөрдүн кызыгууңар, ыктыярдуу каалооңор менен өзүмө, келечегиме, турмушума, балдарыма пайдасы тиет деп, абдан пайдалуу, кызыктуу деп үйрөнсөк эң жакшы болот. Көңүл бургандарыңыздарга чоң рахмат. Саламатта калыңыздар.